Көз ачырбай жааган Жалал Абадтыктардын Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев баштаган атамекенчилер менен жолугушуусуна тоскоол боло алган жок. Жаандан коргонгону минтип коргонуп, коргоно албаганы жөн гана агылып келип жатып стадионго толуп кетишти. Адегенде эле апрель жана июнь айларындагы окуяларда курман болгондорго багышталып Куран окулду. Албетте, жаңы заманга умтулуу, жаңы системаны куруу оңойго турган жок. Бул багыттагы олуттуу түйшүк Атамекен партиясынын мойнуна түшкөнүн булгунку жыйындын катышуучулары терең ынаным менен кабыл алышты. Конституциялык реформалар Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жеке аракети менен ишке ашты. Өлкө ушуну менен экинчи жолу Өмүрбек Текебаевдин аракети менен мыйзамдуулуктун алкагына кайрылып келип отурат. Кандай болгон күндө да тартип, мыйзам биринчи орунга чыгышы керек. Акыркы жарым жылда Кыргызстанда 1200 ишкер, чет элдик ишкер качып кетти. 110 миң деген жумуш орундары жабылды. Анткени Кыргызстанда мыйзамсыздык өкүм сүрүп отурат. Анткени рекетчилик, рейдерчилик басып алуу өкүмчүлүк болуп атат. Мындай шартта бир дагы экономика өнүкпөйт. Мына ушундай кырдаалда биз кылмыштуулукка, криминалга согуш жарыялайбыз. Ашуусун кар басып калганына, жолдун узактыгына карабастан, узак жол басып келген тогуз-торолуктар биринчи кезекте партиянын идеясын, алдыга койгон максаттарын колдой турганын айтышты. Ушул Жалал Абад элинин демине дем кошолу, күчүнө күч кошолу, акылына акыл кошолу деген ниеттилик менен келдик. Менимче бүгүнкү майрам ушундай абдан көтөрүлүнкү, чын дили менен жаан жаап турса дагы рызкы себеледи деген ниеттиликте өттү деп эсептейм. Атамекен партиясы алдыга койгон максаттардын эң олуттууларынын бири айыл чарбасын өнүктүрүү, дыйкандарга мамлекеттик жардам көрсөтүү экени Өмүрбек Текебаевдин сөзүндө айтылды. Партия бийликке келген күндөн тартып Жалал Абадтагы Курманбек каналы өңдүү айыл чарбасына тиешеси бар иштерди бүткөрүүнүн атайын программасы кабыл алынып, ырааты менен аткарыла баштайт. Областтын алкагында айыл чарбасынан башка дагы көп тармактуу иштер бар. Анын бардыгы партиянын көңүл борборунда болот.